Министрлер Кабинетинде мамлекет башчынын жарлыгы тарабынан бекитилген Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене-тарбиялык жактан калыптандыруу концепциясын ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун биринчи кеңешмеси өттү. Анын жүрүшүндө концепциянын негизги принциптери жана милдеттери талкууланып, аны ишке ашыруу механизмдери жана каржылоо булактары каралды. Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашова документтин маанилүүлүгүн жана улуттук маданиятты, салтуу жана жалпы адамзаттык руханий нравалык баалуулуктарды сактоо зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчы дүйнө жүзүндөгү ааламдашуу процессин эске алуу менен өлкөнүн руханий-адеп-ахлактык коопсуздугу боюнча стратегиялык маанилүү маселени көтөрдү. Ар бир мамлекеттик орган, мекеме аталган концепцияны ишке ашыруу үчүн өз салымын кошуусу зарыл, деди ал. Бардык министрликтерге жана ведомстволорго өз иш-чараларынын жумушчу планын иштеп чыгуусу тапшырылды. Анын негизинде Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги концепцияны ишке ашыруу боюнча жыйынтык иш-чаралар планын даярдамакчы. Белгилей кетсек, Инсандын руханий-адеп-ахлактык өнүгүүсү жана дене-тарбиялык жактан калыптандыруу концепциясынын максаты жогорку моралдык ченемдерди, салттуулукту, үй-бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды, сергек жашоо мүнөзүн өздөштүрүү сыяктуу ички саясаттын маанилүү багыттарын ишке ашыруу болуп саналат. Концепцияны ишке ашыруу планын даярдоо үчүн курамында министрлик жана мекемелердин жетекчилери, академик, профессорлор, көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик маданий ишмерлерден турган мекемелер аралык жумушчу топ түзүлгөн.